Bismillahirrahmanirrahim. Adam degeni bul adimul art, жердин terisinden alınıp durup jaralganda. Жердин, жер шарынын terisi эмне? Топурактар. Ошо топурактан алынып туруп жаралган. Топуракты эле бир эле түстүү эмес, ар кандай түстүү топурактардан алып туруп, сууга аралаштырып туруп, анан денеси түзүлүп, анан Аллах Таала өзүнүн кудурети менен ага жан салган. Адам алейхиссалам жаралуусу. Ошон үчүн Адам деп аталып калган. Адам дегени адимул арт, жер шарынын териси болгон топурактан алынып жаралган махлук деген сөз. Мындайча айтканда, Адам алейхиссалам адам баласы кандай амал кылса, адам баласы кандай жашаса, жердин жашоосу ошондой болот. Эгерде адамдын амалы туура эмеспи, күнөө чыгабы денеден, анда жердин дагы териси жаман болгондон кийин жердин жашоосу да жаман болот. Эгерде жердин терisi болгон адам баласы, эгер таза, чынчыл жашай турган болсо, анда жердин дагы жашоосу анда жакшылыкка айланат да. Бир жолу устазы өзүнүн шагирти медресени окуп бүтүп атат. Майданга чыгып, эми сыртка элге мээнет кылыш керек да. Анан ошо шагиртине сабак берүү максатында алдына чоң дүйнөнүн картасын алып келет. Дүйнөлүк картаны алып келип, алдына таштап туруп, чыртып салат аны. Майдалап чыртып алдына таштап коет да, мына ушул дүйнөнү оңдогон дейт. Анан устаз чыгып кетет. Бир канча убакыттан кайра кайтып кирип келсе, аз эле убакытта теги ташталган картаны, дүйнөнү оңдоп койгон да шагиртичи. Анан сурайт, эмнеге кантип сен буну оңдоп койдуң десе, ал айтат, устаз дейт, бул картанын астында адамдын сүрөтү тартылып туруптур. Адамдын сүрөтү бар экен. Мен адамды оңдодум эле, дүйнө өзү эле оңдолуп калды дейт да. Десе, анан түшүндүңбү дейт сабакты дейт. Чыккандан кийин кайсыл жакка мээнет кылыш керек? Аймактарды өнүктүрүү, мамлекетти өнүктүрүү деген каяктан башталат? Биринчи адам оңоло турган болсо, адам баласы оңолсо, анан дүйнө анан оңолот экен да. Себеби дүйнө адамдардан турат. Жашообуз адамдардан турат. Ол болсо үйдү машалла оңдоп алдык, үйлөрүбүздүн ичинде бардык нерселер бар. Үйүбүз өтө шарттуу, условиянын баарын кылып койгонбуз. Бирок ошол үйдүн ичинде эгер тынчтык болбосо, ал үйдүн ичинде ынтымак болбосо, мухаббат болбосо, мейракыбет болбосо, анда эч кандай өнүгүүгө жеткен жокпуз да. Мамлекетибиздин баары эле таза болуп, мамлекетибиз өтө экономикасы өсүп кетти. Бирок мамлекетте жашаган бардыгы эле ууру болсо, бири-бирине алдаса, бир адамга бир ишене албасаң, анда жашоо тоюп кете турган. Жаш баладан да сурасаң, жашоодон тойдум дейт да. Эмне үчүн? Себеби жашоодон чындык таппай атат. Чыныгы ата-энесинен мамиле көрбөй атат. Чыныгы достору жок, чыныгы бир туугандары жок, чыныгы кошунасы жок. Жалган эле болгон мамиле адамды тажатып коет экен да, дүйнөгө жашагысы келбей калат да. Ошондон бүткүл ааламдын оңолуусу адамдын амалынын оңолуусуна, адамдын ички сырткы мамилесинин оңолуусуна бул көз каранды болуп эсептелет.